Ассаламу алейкум, кыздар, кандайсыздар? Кутмандуу таң бардыңыздарга. Бүгүнкү тема, кире бериңиздер. Кече мен аябай көп СМС алдым личкама. Аябай көп айымдардан ыраазычылык каттарды алдык. Ушунчалык азаматсыздар, ар бириңиздер бири-бириңиздерди колдоп, группада бири-бириңиздерге пайда гана келтирип жатасыздар. Бири-бириңиздерди түшүнүп, кээ бир сураган суроолорго мына бул жактагы группадагы эжелер жооп берип, ар бириңиздерге ыраазымын жана ар бирибизден Аллах таалам да ыраазы болсун. Анан кечээ менде личкада анча-мынча эжелердин суроосунан улам бүгүн ошол темада сабак өтүп берүүнү чечтим. Көпчүлүк айымдар азыр менде ушундай проблема болуп атат деп аябай чоң проблемалар жазышкан экен. Азыр жашоомдо ушундай сыноолор болуп атат, жашоомдо ушундай проблемалар болуп атат. Мен кантип чыга аламын? Мен канткенде ушул нерселерден кутулсам болот? Же болбосо канткенде мен ушул жерге ушундай жооп берип койсом болот? Мага бир советиңизди бериңизчи деп кайрылгандар болуп атат да. Мен ушул учурда пайдаланып мына ушул жерден айта кетейин. Сиздин жашооңузда кандай проблема болбосун, эмне кыйынчылык болбосун, башыңызда кандай сыноолор келбесин, сиз эч качан ушуну эске алып коюңуздар. Эч качан пенделерге кайрылбаңыздар. Кечээ дагы, мурдагы дагы сабактарда мен бул боюнча айтып кеткенмин, эскертип кеткенмин. Эч качан сиз пенделерден жардам сурабаңыз. Сиз күнүгө мына биз зикирди эмнеге чалып жатабыз? Күнүгө Алланын атын айтып, Аллага кайрылып, биз зикир чалып атабыз. И караңыздар, эртең зикир чалып атасыздар, кечинде зикир чалып атасыздар туруп. Сиз ошол проблемаларыңыздын жолун чечип берүүнү Алладан гана сураңыз. Анткени берүүчү да Аллах таалам, алуучу да Аллах таалам. Сиздин проблемаларыңызды чечип берүүчү да Аллах таалам. Эч ким кыла албаган, эч ким чече албаган нерсени бир гана Аллах таалам чечип бере алат. Сиз башка бирөөгө кайрылбаңыз. Эч качан. Эртең менен мына кечинде турган айтып жатканда зикирлерди, ошол зикирлерден кийин дуа кылыңыз, Аллах таалам сураңыз. Я Аллахым, ушундай проблемаларымды өзүңө тапшырдым. Өзүң чечип бере көрчү. Өзүң жардам кыла көрчү деп Аллахка кайрылыңыз. Алла жардам берет сиздерге. Эбептен себеп кылып, ошол нерсени жеңил кылып өткөрүп коет сиздерге. Анан азыркы учурда бардыгыбыздын эле башыбыздан кыйынчылыктар өтөт, сыноолор өтөт. Ар бир азыр билбейм, мен бул жакта отурамын азыр. Балким бул жакта көрүп жаткан айымдар, сиздерде кыйынчылыктар болуп жаткандыр, жашооңузда кандайдыр бир сыноолор болуп жаткандыр. Сыноолор келсе, наоборот, сүйүнүш керек, кубаныш керек. Бул жерде бизде хадисте да бар, Аллах таалам сүйгөн пендесине гана сыноолорду берет. Сүйгөн пендесине гана кыйынчылыктарды берет. Азыр сиздер мынтип бул эфирди жаңыдан көрүп жаткандар, динге жаңыдан келип жаткандар, жаңыдан илим алып жаткандар, бул нерсени мындай кызыктай кабыл алышыңыздар мүмкүн. Кантип депчи? Сүйгөн пендесине кыйынчылык берип жатат Аллах таалам. Анткени ошол сүйгөн пендесине кыйынчылык келген учурда биз эмне кылып жатабыз? Аллага кайрылып жатабыз. Ушул пендемди мен аябай сүйөм, ушул мага кайрылсынчы дейт экен. Көрдүңүздөрбү? Бирок биз кыйынчылык келгенде кээ бирлерибиз ошол Аллага кайрылгандын ордуна эмне кылып жатабыз? Кайра күнөөлөйбүз. Тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, Аллахым, эмнеге мага ушул нерсени берип койдуң деп, мага деген бул нерсеге мен татыктуу эмес элем. Сен бул нерсени мага бербешиң керек эле. Ушул сыноону тиге берсең эмне болмок эле, буга берсең эмне болмок эле деп биз наоборот күнөөлөп баштайбыз. Ар бир ситуацияны күнөөлөп баштайбыз. Биз эмне кылышыбыз керек? Наоборот, ошол сыноолорду кабыл алып, Аллах таалама келип, зикир чалып, Аллах таалама дагы да жакындашыбыз керек. Ибадаттарыбызды кылып, амалдарыбызды жасап башташыбыз керек. Бизге сыноолорду Аллах таалам ар тараптан берет. Жана ушул дүйнөдө ким жашабасын, бардыгына сыноолорду берет. Бирөөсүнө байлык берип сынайт, бирөөсүнө байлыкты бербей сынайт, бирөөсүнө бала чаканы берип сынайт, бирөөсүнө баланы бербей сынайт. Бирөөгө дагы бир нерсе ушундай. Бирөөгө бизнести берип сынайт да, байлыкты, акчаны, баардык нерсени берип сынайт, а бирөөгө бербей сынайт. Бербей сынаган адамга, мисалы үчүн, шүгүр келтиреби, мага кайрылабы дейт. Ошол нерсе жок болсо дагы шүгүр, Аллах таалам бар нерсе да Аллах тааламдан, жок нерсе да Аллах тааламдан деп мен тарабынан экенин билеби, мага ушул пендем жакындайт бекен деп сынайт. Байлык берген, могул адамга эгерде байлык берген болсо, бул ушул мен берген байлыкты туура жолго колдонобу, зекеттерди береби, садака береби, башкаларга жардам береби, пайда кылабы деп сынайт. Ошол эле учурда мына бул ден соолукту берген адамга ошо ден соолукту берип сынап атат. Ал ушул бар ден соолугуна шүгүр кылабы деп.
Караңыздарчы, кечээ менин кулагым ооруп, кадимкидей жаман болду. Мына мисалы үчүн бир эле күн сиздин тишиңиз ооруп койсунчу, кандай акыбалда каласыз? Аллах Тааладан ден соолук сурап каласыз. Ден соолуктун оорунун кадырын билип каласыз. Эмелесе туруңуз, сиз 5 күн турбай жатып ооруп калдыңыз. Приступ болуп атат, улам, же болбосо ушунчалык ашказаныңыз, жумшак ичиңиз ооруп жатып калды. Эмне болобуз? Биз ошол учурда оорунун кадырын билебиз дагы. Аллах Тааламан ден соолукту сурап баштайбыз. Баягы биз тиги күнү түнү уктабай аракет кылып максаттарды жазып, байлык, бийлик сурап жаткан жаныбыз ошол ооруп жаткан учурда биз ден соолукту сурап баштайбыз. Элестетиңиз. Ошон үчүн айтам да, ар бир биз башында эле айтканбыз эфирде, шүгүр келтирели, ыраазычылык абалга келели. Анткени могу биздин ар бир органыбыздын бир эле орган ооруп кала турган болсо, биз ушунчалык кыйналабыз. Бизге могул жакта дүнүйө бизге кереги да жок болуп калат. Лишь бы ушул жерим оорубасынчы деп калабыз. Биз ооруп гана, Аллах Таалам ушул ооруну берип гана бизди сынайт экен. Мен берген нерсени, мындай неаматты, мен берген неаматты түшүнөбү? Мен берген неаматка ыраазычылык айтабы деп берет экен да. Ошондуктан оору келсе дагы сүйүнүңүз, бул да Алладан деп. Аллах Таалам берип атат. Сыноо келсе да, кыйынчылык келсе да, тоскоолдук келсе дагы сүйүнүңүз да. Аллах Таалам менин сүйгөн пендесимин. Сүйгөн пендесине гана берет баягы сыноолорду. И мени эстесин деп берип атат окшойт деп, мына азыр кабыл алыңыз. Сизди жакындасын деп. Мына бул жакта деле, бул проекттен өтүп жатканда деле, мен жөнө өтүп калган жокмун. Могул жакта канчалаган айымдар, балким сиздер каалагансыздар. Каалаганыңыздар үчүн дагы бул сабак бекер болуп калды дагы. И Аллах Таалам мына көптөгөн айымдарга пайдаңды келтир деп мага ушундай бир ойду салып койду да. Мен деле буну жөнө өтүп аткан жокмун. Сиздер деле бул нерсеге жөнө катышып аткан жоксуздар. Бул да болсо Аллах Тааламдын берген неаматы. Балким кээ бириңиздер ушул сабактардан баягы ибадаттарга бекем тураттырсыздар. Балким ушул сабактан бир 2000 адам катышкан болсо деле, 2000-дин ичинен бир эле адамга пайдам тийсе, бул менин жеңишим. Бир адам Аллах Таалама жакындап, жолугун салынып, ыйман келтирип, намаз окуп калса, мына караңыздарчы, ошого мен бир эле адамга пайдам тийди дегеним да. Бир адамга пайдам тийгеним бул 1000 эсе өйдө жакшы. Ошондуктан бул жерде караңыздар, могул жердеги биз өзүбүздүн көтөрүп жүргөн Аллах Таалам берген неаматты биз көп биле бербейт экенбиз. Могу органдарыбыз карасаңыздар, ар бир органыбыз, могу ашказандын астындагы селезенкалар, ошонун кичинекей бир жери ооруп калса, биздин жаныбыз менен кашайып кетет, мындайча айтканда. Кадимкидей чыдамыбыз кетип, эмне кыларыбыз деп ден соолук сурап, ушул жерим эле оорубасын, ушул эле жерим оорубасын деп калабыз. Эми караңызчы, кимдир бирөөгө ошол ден соолукту берип сынап атат, кимдир бирөөгө ошол ден соолукту бербей сынап атат, кимдир бирөөнүн көзүн алып койду, баягы көзү сокур, кимдир бирөөнүн кулагы укпайт, кимдир бирөөнүн колу жок, кимдир бирөөнүн буту жок. Дал ушул нерселерди Аллах Таалам берип сынап жатат. Бирок ошол колу жок адам деле башка органдардын баарына шүгүр деп, ал деле шүгүр келтирип атат. Ошол эле учурда баланы бербей сынайт, бала чаканы берип сынайт. Бала чаканы берген учурда биз бала чаканы тарбия алып жатып, кээ учурда биз ушунчалык наразы болуп кетебиз. 5 балам бар, ушундан көрө экөөнү эле төрөсөм болмок. Менин 5 кызым бар, менде ушундай чувство болгон. Менин 4 кызым бар, 4өн берди. Уш 4 эмес, экөөнү эле төрөсөм болмок деген да кээде ушундай чувстволор келип кетет болчу да. Бул да болсо, бул да ойлор шайтандын салган ойлору. Карагылачы, бар нерсеге шүгүрсүз болуп атабыз, И ошол ойлорду дагы, сиздеги азыркы жаман ойлорду дагы шайтан салып жатат. Анан кээ бир адамдарга жалаң кыз бала берип сынайт, кээ бир адамдарга жалаң эркек бала берип сынайт, Ошол учурда ар бир Аллах Тааламдын берген нерсесине, Аллах Тааламдын берген белеги деп кабыл алып шүгүр келтирели. Жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы Аллах Таалам берди деп кабыл алалы. Анан бизде мен дагы ушул көптөгөн курстарды окудум, көптөгөн билимдерди алдым. Анан мен мындай деп түшүнөт болчумун дагы, бара-бара байкасаңыздар, акыркы убактарда ушундай нерсе болуп калдыбы психологияда. Бул сенин установкаң болгон үчүн сенде ушундай болуп жатат, Сенин подсознанияңда ошондой нерсе болгон үчүн ушундай болуп атат деп ушундай нерселер да чыгып атат да. Ушундай нерсени дагы мен дагы окуп, чындап эле подсознанияга кирип калган үчүн ушул нерсе болуп аткан турбайбы? Чындап эле бул менин установкам да.
установкам ушундай болгон үчүн болуп аткан турбайбы деп ойлонуп кетет болчумун да. Жок кыздар, сиздин установкаңыз эмес. Сиздин установкаңызда ушу бала өлөт деген турат, ошон үчүн сага бала бербей атат да деп азыр ушундай нерсе чыгып атат. Биз установканы, подсознанияны ушу улуктап алдык да. Бул нерсе ширк. Бул нерсени түшүнгөндө да мен өзүмөн өзүм уялдым. Ошол ойлоруман, ошол нерсени кылганыман, ошол нерсени ойлоп, ошол нерсеге ишенгенимен өзүмөн уялдым. Ушул нерсени мына бардыгыбыз эле кылган болгон болсок, Аллах таалам кечирсин. Да вовремя билип, вовремя биз ушул нерсени токтотуп калдык. Бул нерсенин бардыгы установкадан эмес. Жакшылыктын да, жамандыктын да бардыгы Алладан. Бул Куранда жазылып турат, бизге далилденип турат. Биздин установкабыздан, анан подсознаниябыздан эмес. Бул нерсе эмне үчүн бизге ушундай нерселер келип атат? Анткени баягы бизде батыштагы капырлардын китептери бар. Бизде мына ал китептерди балким сиздер да окуп калдыңыздар, мен да окуп калганмын. Подсознание может все. Джон Кеханын китептери. Подсознание может все деген бул эми ал нерсени подсознание бардык нерсени кылат, бардык нерсе колунан келет дегенди түшүндүрүп жатпайбы? Жок. Ал уже Аллага гана теңдеп коюп атат. Элестетиңиздер? Бул кандай мындай шермендечилик? Бул нерсени да илим албаганда биз түшүнөр бейткенбиз. Ал эми илим алып, уже билим алып баштаганда уже түшүнүп баштайсың бул нерсени. Илим албасак, биз ак караны ажырата албай эле, тиги тура турбайбы, бул тура турбайбы деле ошонун артынан кете берет экенбиз. Бул жерде жазылып турат, бул айткан экен, да деп ошол айткан нерсени колдоно берет экенбиз да. Эми караңыз, подсознание может все эмес бул жерде. Аллах Тааламдын колунан бардык нерсе келет. Аллах Таалам гана кудуреттүү зат, Аллах Таалам гана мээримдүү, Аллах Таалам гана берешен, Аллах Таалам гана кечиримдүү. Сизге берем десе берет, бербейм десе бербейт. Бул подсознаниядан эмес. Ушуну бир түшүнүп алалычы. Анан бардык нерсени Аллах Таалам сынап берип атат, Ошол нерсеге сизде азыр кандай башыңызда кыйынчылык келбесин, сиз ошол нерсени сүйүнүп калыңыз. Аллах Таалам ушуңа да ыраазымын деп эч качан нааразы болбоңуз. Жамандыкты да, жакшылыкты дагы сүйүнүп калыңыз. Анткени жамандык менен берип сынап аткан себеби, сизде башыңыздагы сыноолор, кыйынчылык келген себеби, анын артында эң сонун белеги турат. Сиз ушинтип калыңыз. Сиз сабыр кылыңыз. Сабырдын түйү сары алтын деп коет го, ошол эле сыяктуу сизге кыйынчылык келген учурда, тоскоолдук болгон учурда сиз сабыр кылыңыз. Сабыр менен жеңесиз. Сабыр менен сабырдуу болуп турган учурда Аллах Таалам сизди көрөт дагы, мага мына ибадаттарды кылып атат, амалдарын кылып атат. Мен буга белекти берейин деп, баягы сиз кыйынчылык учурда ушунчалык кыйынчылыкка сабырдуулук менен жеңип кете турган болсоңуз, ошонун артында сөзсүз түрдө жеңиш бар. Сөзсүз түрдө сизге белеги бар. Ар кандай Аллах Таалам ар кандай жол менен сынашы мүмкүн. Балким сиз карыз болуп сыналышыңыз мүмкүн. Карыз алып, кредиттериңиз бар болуп сыналышыңыз мүмкүн. Балким жакындарыңызды жоготуп сыналышыңыз мүмкүн. Балаңызды жоготуп алып, ата энеңизди, жакындарыңызды, же болбосо кандайдыр бир сизге байлык берген болуп, байлыкты бир моментте жок болуп кетип, сиздин үйүңүз бар, бир моментте эле үй өртөнүп кетти. Анткени берүүчү да Аллах Таалам, алуучу да Аллах Таалам деп жатам, Бизде эгерде бар үйүбүзгө шүгүр келтирбей турган болсок, ал үйүбүздү да алып коет. Бар байлыгыбызга шүгүр келтирип, ошол бар байлыкты дагы туура жолдо колдонбой турган болсок, аны да алып коюучу Аллах Таалам. Сиз ойлобоңуз, мендеги бар нерсе өмүр бою бар болуп тура берет деп. Нет, бирде бар болот, бирде жок болот. Ушул нерсени ар дайым эске алып жүрүңүз. Ал эми биз болгону пенделер күнүгө Аллах Таалама ибадаттарды кылып жүрөлү. Жана айтып өтпөдүмбү, биз ар бир берген сыноосуна сиз сабырдуулук менен кабыл алып, ошол нерсени дагы Аллах Таалам берген белеги деп кабыл алыңыз. Ошол кыйынчылыктын артында сөзсүз түрдө сизге жеңилдик, жеңиш же бир сонун бир сиз күтпөгөн сонун бир белеги турат. Бул нерсе менин башыман өткөн бир окуяны айтып берейин. 2015-жылдары, ошо 2014-жылдары аягында боюмда болуп калып, 2015 9 ай көтөрүп, ичим чоң деп коюңуздар, ичим чоң 9 ай көтөрүп, бирок ошол учурда мен эптеп деген сөздү көп колдонот болчумун. Билесиздер да, баягы ичи чоңоюп кеткенде баса албай, нормально жата албай кыйналасың го. Ошол учурда мен Кудай буйруса, аман эсен төрөп алайын дегендин ордуна эптеп төрөп алсам, кыйналып кеттим, эптеп төрөп алсам дей берет болчумун да. Анан бирөөнү көрүп сылтап койгонмун. Чындап бул нерсе мен башыман өткөн нерсени айтып атам. Азыр эч кандай өзүмдү тим эле окмуш көрсөтпөймүн.
башыман өткөн. Балким мендей болуп сиздер деле ушундай нерсени кылып жаткан болсоңуздар, балким менден сабак алатырсыздар. Бирөөнү көрүп сынап койгонмун дагы. Баспаган, жакшы сүйлөбөгөн баланы көрүп мындай эме кылып койгонмун да. Деп мындай кандай десем, башка бирөөнү сынаба деп коет го. Сынаба, башка бирөөгө сын такпа, анткени сын таккан учурда кайра эле сенин башыңа келип калат. Бул жашоодо эч кимге сын такпайлы. Ошол учурда жашынакай эле 9 ай көтөрүп, жашынакай ай күнүм жетип төрөгөн учурда Аллах Таалам баламы алып койду. Бир көрсөттү дагы алып койду. Жашынакай УЗИден жашынакай айтып жатып эле төрөлгөн балам гидросефалия болуп төрөлдү. Төрөгөнгө чейин где-то бир 15 күн, 20 күн калганда мен бирөөгө сын такканмын. Анан кечке эптеп деген сөздү колдонот болчумун. Эптеп төрөп алсам, эптеп деп буйруса дебечимин да. Биринчи кызымды төрөгөндө мен буйруса төрөп алсам, аман эсен төрөп алсам деп коркуп, ушинтип баягы постоянно ниет кылып баладан сурайт болчумун да. Анан кийинкинде ушу ичим чоңойду, анан дагы бир нерсе болду. Мен эптеп деген сөздү көп колдонуп калдым. Дал ошол учурда караңыздарчы, мен кече айттым, бардыгы ниетке жараша болот деп. Мен эптеп деп ниет кылдым. Мына эптеп деп туруп Аллах Таала, мына эптеп дедиң, мына деп эптеп берип койду. Сен мага сын тактың, деп койду. Бир эле секундта кылып коюучу нерсе бул. Аллах Таала мага көрсөттү, көрдүңбү деди. Сен эгерде башка бирөөгө сын тагып турган болсоң деди. Ошондой баланы мен сага да берип коям деди. Мага берди, сабак кылып көрсөттү көзүмө. Анан алып койду. Ошол учурда мен өзүмө, ошол учурда төрөгөндөн кийин мен өзүмдү өзүм күнөөлөп, же болбосо ыйлап, сен Аллах Таалам сен ушинтип мен берип алып койдуң, сен ушундай кылып койдуң деп күнөөлөгөн да жокмун. Мен ушуну сабак катары кабыл алдым. Аллахым деп кечирим сурадым. Аллахым кечир мени. Бул мен күнөөлөмүн дедим да ошол жерден. Мен күнөөлөмүн. Эгерде мен эптеп дебегенде, мына эптеп дей берип, мына эптеп болду, чындап. Мен бирөөгө сын тагып атып, ошол нерсе менин да башыма келди дедим да. Жашынакай балам башында гидросефалия деген башында суусу бар болуп төрөлдү. Элестетиңиздер. Ушундай диагноз койду, ошол учурда мен ыйлап, эме кылган да жокмун. Кайра Аллах Тааламан кечирим сурап, Аллахым кечир мени. Ошодон кийин мен эч кимге сын таккыс болгонмун. Ошодон кийин мен эч качан эптеп деген сөздү колдонгон, ошодон кийин колдонбой калдым да. Анткени эптептин арты эптеп болот. Ошондуктан сиз азыр жашоодо болобу, бизнесте болобу, кайсыл тармакта болбосун, эптеп деген сөздү колдонбоңуз. Эптеп эле бүтүрүп алайын. Эптеп эле тамак жасап койсом, эптеп эле үй жыйнап койсом, эптеп эле тиги жака барып келе койсом деген сөздү эч качан колдонбоңуздар. Мен ошол учурда ошондой башыма ошол сыноону бергенде Аллах Таалам, мен болгону кечирим сурап кайра. Мен өзүмдүн күнөөмдү сездим, Аллах Таалам кечирчи дедим. Мен күнөөмдү сездим. Менден кетти. Мен ошол учурда ошентпегенимде, наоборот сага ыраазы болгондо, мен наоборот сага шүгүр келтиргенде, наоборот мен буйруса, Аллахым, өзүңдүн ыраазычылыгың үчүн деп айтканым да, дедим да. Бардыгы башкача болмок беле. Аллахым деп, мына Аллах Таалам ошол күнү мага мынтип сыноо катары, сабак катары берип койду мага. Мен сабак катары кабыл алдым ошол нерсени. Ошодон кийин Аллахым кечир деп кечирим сурагандан кийин, ошол нерсени сабырдуулук менен, мен күнөө бардыгы менде деп, ошол нерсени туура түшүнгөндө, сыноо катары кабыл алганда, андан кийин төрөбөйсүң деп дагы мага ушинтишкен да, андан кийин төрөбөйсүң деп. Бирок мен лечение алдым андан кийин бир аз карагандан кийин эле, андан кийин жашынакай кылып 3 кызымды төрөп алдым. Мына Аллах Таалам бир нерсени алат бизден, андан да жакшысын бериш үчүн. Эгерде сизден бир нерсе алган болсо, сиз ойлоңуз, сизге Аллах Таалам андан да жакшысын берүү үчүн алды. Менден да алды мына. Андан да жакшысын берип атат. Мына 3 кызым берди, андан кийин 3 кызды берди. Азыркы учурда мына 4 кызым бар. Аллага шүгүр. Кез келген кезде биз бир нерсени наразы болуп баштаганда ойлонуңуз. Аллах Таалам ошону берип жатпадыбы? Бирок качандыр бир кезде сиз ошол нерсени сурангансыз. Ошол нерсени тиленгенсиз. Бирок уже берип койгондон кийин ал нерсенин баркы жок болуп калды да. Ошондуктан сиз азыр бала чакаңыз барбы? Шүгүр кылыңыз. 6 балам бар. Ушунун баарын төрөп эле койсом болмокчу болбосо, мен мондай, анан тигиндей, мен бул үйүмө караганда тигиндей үй болгондо, менин балам мындай адепсиз, андан көрө ушундай адептүү бала болгондо деп эч качан ушундай сөздөрдү айтпаңыздар.
азыр сиздеги эмнеңиз бар болгон болсо ошол нерсеге шүгүр келтирип ыраазы болуңуздар дагы и башыңыздардагы келген сыноолордун баардыгын туура кабыл алыңыз. Мен түшүнүп атам, мен билип атам азыр сиз канчалык кыйналып жатканыңызды, балким жан дүйнөңүз кыйналып жаткандыр. Балким азыр чындап эле үй бүлөңүздө чоң бир проблема болуп жаткандыр. Балким бир бизнесиңизде проблема болуп жаткандыр. Аллах таалам 4 адамды жакшы көрөт экен да. 4 адамды. Ар дайым ибадат кылып, иман келтирген адамды. Жана кечиримдүү болгон адамды. Эгерде бирөө менен урушуп кеткен болсоңуз, ошол адамдарды кечиришип, эң жакшы катташ болсоңуз, мына ушул адамдарды соонун даражасын бийиктетип коет экен да. Жана ар дайым Аллах таалам берген буйруктарын так аткарган адамдарды, адилеттүү адамдарды, күнөө кылбаган адамдарды, зына кылбаган адамдарды жакшы көрөт экен. Бирок могул жерден караңыздар, эң кечиримдүү адамды. Мисалы үчүн сиз балким кайненеңизге тартып жүрөсүз, балким ата энеңизге, балким сизге бирөө мынтип жаман бир жамандык кылып койгондур, ошол нерседен сиз таарынып жүргөндүрсүз. Балким сизди бирөө көп элдин көзүнчө уят кылып койгондур, же урушуп койгондур, ошол кезде ошол адамдын өчүн алам деп жаман көрүп кеткендирсиздер. Же болбосо бир жакын адамдарыңыздар менен урушуп кеткендирсиздер. Аябай катуу арыздашып урушуп кеткендирсиздер. Дал ошол учурда сиз бири-бириңиздерди кечиришип, кечирим сурап, кайрадан катташа турган болсоңуздар, карым катнашты бекемей турган болсоңуздар, бул адамдардын даражасын Аллах таалам бийиктетип койгон дейт. Кийин биз тиги дүйнөгө барганда, биздин соопторубуз менен күнөөлөрүбүздү таразага салган учурда, таразалайт го. Ошол учурда бизди дал ушул кечиримдүү болгон адамдардын, бир аябай урушуп, арыздашып кеткен адамдар элдешкен учурда, ушул адамдардын сообун эч качан таразага салбайт экен. Анын даражасын таразага салбай туруп бийиктетип коет экен. Караңыздарчы, кандай сонун бизге мүмкүнчүлүктөр берип атат, кандай сонун белектерди берип атат, кандай сонун бизде ар бир кадамыбызда соопторду берип атат. И биз ошону кабыл алыңыздар. Азыркы учурда сабыр болуңуздар. Эч качан неге мынтип атат, неге тигинтип атат, неге менде азыр кыйынчылык, неге мага эле бере берет дебеңиз. Аллах таалам сүйгөн пендесине гана берет. Наоборот, сизде бакубат, бай, прям бардыгы сонун болуп 5-6 жылдан бери, 10 жылдан бери эч кандай проблемасыз жашап келе жаткан болсоңуз, ошондо наоборот мындай тынчсызданыңыз да. Эмне үчүн менде сыноо болбой атат? Эмне үчүн мага сыноо бербей жатат деп. Аллах таалам эстебеген адамга сыноо бербейт экен. Сөз түрдө сыноо болуп туруш керек. Сөз түрдө балаңыз ооруп калат, бул сыноолор ар кандай түрдө берет. Балаңыз ооруп калат, же өзүңүз ооруп каласыз, же бир нерсени жогото аласыз, же бир нерсе болот, ушундай болот да. Ошол учурда болгону Аллах таалам сизди сүйүп атат. Аллах таалам сизди өзүн таныткысы келип атат, сизге өзүнө дагы да жакындаткысы келип атат. Кез келген нерсе Аллах тааламан деп түшүнүңүздөр. Анан кечээ көп кыздар мага личкама жазышты. Бардык нерсени Аллага тапшырганда ушунчалык мага жеңилдик келди дейт да. Буга чейин могул жакка жүктү, багы оор жүктү аз болгандай эле кыйналып жүрчүм дейт. Тигини ойлоп, буну ойлоп, тиги проблеманы ойлоп, бул проблеманы ойлоп, тиги тууганымды ойлоп, бул тууганымды ойлоп, тиги таанышымды ойлоп эле ар кимдин проблемасына мындайча айтканда тынчсызданып эле жан дүйнө менен кыйналып өтүптүрмүн дейт да. Анан баягы проблемалардын бардыгын Аллага тапшырганда ушунчалык жеңилдеп калдым дейт. Ушул нерсени үйрөнүңүздөрчү. Ар күнү, ар дайым жашооңуздагы болуп жаткан проблемаларды, жашооңуздагы болуп жаткан кыйынчылыктардын баардыгын Аллах таалам берилип жатат. Аллах таалам ушунун жеңилдигин бере көр, өзүң жеңилдете көр деп кайра өзүнө тапшырганды үйрөнөлүчү. Аллах таалам ушул нерсени жеңилдете көрчү. Бир гана сага тапшырдым, бир гана сага ишенем. Аллах таалам бир гана сен чечип бере аласың. Сенден башка эч ким бул нерсени чечип бере албайт деп Аллага тапшырганды үйрөнөлү. И жана дагы сиздерге айта турган сөзүм, эч кандай техникага ишенип, тиги техникага, бул техникага, тиги көз ачыкка, бул көз ачыкка, тиге ишенбей, сиздерге бир эң сонун иштей турган техника берейинчи мына. Жөнөкөй техника. Бул Аллах тааландын 99 аты. Ооруп калсаңыз, ооруңузга шыпа бере турган. Карыз болсоңуз, карызыңызды оңой кутулта турган. Аллах тааландын 99 аты. Эгерде сизде тынчсыздануу болгон болсо, тынчтандыра турган, мына 99 атын сиз жаттап алсаңыз, ушунчалык жеңилдик келет, Ал эми мен бүгүн ошол тапшырманы сиздерге берем. 99 атын мына группага жөнөтүп коёмун. Жана 99 атын айта турган мына аудио форматта программаны да жөнөтүп коёмун, Постоянно угуңуздар, жаттап да алыңыздар.
Мен буга чейин айткам да, Ар-Рахман, Аль-Жали, Аль-Жамил, Аль-Жамил, Ар-Рахман, Аль-Мугни деген аттары бар. Эң сонун Ар-Рахман, рызкы берешен деп буга чейин айтып кеткен мен. Аль-Жамил деген бул жерде сүйкүмдүү, мээримдүү, ырайымдуу. Аль-Мугни деген аттар бар. Ушул аттардын баарын эгерде сиздер жаттап отурган болсоңуздар, 99 атты, ушунчалык жашооңузда жеңилдик пайда болуп баштайт. Жанагындай аффирмацияларды жаттап, же болбосо кандайдыр бир башка бир техникаларды жаттап, кандай десем, дагы бир башка бир нерселерди жаттап, түнү күнү ошол нерселерди кайталабастан, ушул сөздөрдү кайталаңыздарчы. Келиңиздер, жалпы өзүбүз үчүн ушул сөздөрдү кайталап, улам-улам зикирлерди чалып, андан көрүп күндө мына бул жакта мына кыздар айтып атат, күндө канчадан баштасам болот деп. 10дон болсо да баштаңыз. Главный баштаңызчы. Менин тигиним жок, бунум жок, тигиним жок дебей, главный колуңуз менен болсо да санап баштаңызчы. 10дон болсо да, субханалла, субханалла деп 10дон айтып баштаңыз. Бара-бара 20 айтасыз, 30 айтасыз, 40 айтасыз, 100 айтасыз, 1000 айтасыз, бара-бара уже көп айтып баштайсыздар. Бул тилиңиздер көнүп калгандан кийин болду. Зикир чалып, Аллах Тааланын 99 атын жаттап отурган болсоңуздар, сиз жанагы ушактарга дагы, күнөөлөргө дагы, зыналарга дагы, жанагындай ширк-мирктерге дагы жакындабай каласыздар. Ушак, гыйбатчылык, жамандык нерсеге жолобой каласыздар. Анткени сиздин тилиңиз, дилиңиз, жүрөгүңүз, жан дүйнөңүз могу весь жалаңыз эмне менен алек болуп жатат? Зикирлер менен, Аллах Тааланды эстөө менен, ибадаттар менен, жана туура амалдар менен амалдарыңызды кылып жатасыз. Ошол менен алек болуп жатасыз. Сиз жанагыларга убактыңыз да жок болуп калат. Сиз өзүңүз менен, үй бүлөңүз менен, өзүңүздүн тиги дүйнөдөгү бактыңыз үчүн уже азыр монтип алектенип жатасыз. Ошол нерсе менен күрөшүп, убактыңызды ошол нерсеге кетирип жатасыз. Келиңиздер бүгүндөн баштап, мына баардыгыңыздарда соц тармак бар, WhatsApp, Instagram, ошол эле Facebook, кайсыл соц тармакта болбосун, сиздин энергияңызды, убактыңызды, сиздин могу көзүңүздүн убактысын, көзүңүздөгү жанагындай бизде ар бир нерсенин күнөө кылып турган нерселер бар. Ошол нерселерден тыюу, мындай өзүңүздөргө тыюу салыңыздарчы. Бүт нерсени тазалап чыгыңыздарчы. Инстаграмыңызды, WhatsApp'ыңызды, сиздин убактыңызды алат турган нерселерден бүттүгүн тазалап чыгыңыз. Инстаграмдан отписаться болуп чыгыңыз. Кереги жок адамдардан, гыйбатчылык, ошол жердеги ушак, сиздин убактыңызды алып коюп атат. Ошол нерсени көрүү менен сиз убактыңыз кетип атат. Кереги жок видеолорду көрүү менен сиз убактыңызды алып коюп атасыз. Кетирип коюп атасыз, Андан көрүп келиңиздер. Ибадатты тургузалы, илимди күчөтөлү. Аллах Таалага күндөн күнгө жакындайлы. Биз бир кадам таштасак, Аллах Таала 1000 кадам таштайт. Келиңиздер ушул нерсени биргеликте кылалы. Жана жакшылыкты көбүрөөк таркаталы. Аллах Таалам жакшылыкты таркаткан пендесин жакшы көрөт экен. Өзүнүн жолунда амалдарды кылган адамды жакшы көрөт экен. Ошо Алла жолуна чакырган адамдарды жакшы көрөт экен. Мен атайын кече видеону атайын открытый кылып койдум. Дагы көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам ушул жолго түшсүн деген максатта. Сиздин да жакындарыңызга жөнөткүңүз келсе, мына бүгүн мен силерге мына ачык эле айтайын, ссылканы таркатып бериңиздер. Ссылканы жөнөтүп коюңуз личкасына. Көрсүн, ал дагы пайда алсын, ал дагы ушул жолго келсин. Бардыгыбыз бейиште көрүшөлү. Бейиште биргеликте ошо бейиште бололу, Бардыгыбыз туура амалдарды жасайлы. Ушул күнгө чейин кандай гана биз туура эмес иштерди кылдык, кандай гана туура эмес нерселерге ишендик, жасадык, ширк нерселерди да кылдык, ширк дагы келтирдик, туура эмес нерселерди да кылдык. Бирок бизге эмне пайда алып келди? Жашообузга. Бул убактылуу жашоо. Биз кетебиз. Биз эмитен тигил жашоого даярданалычы, келиңиздер биргеликте. Кээ бир айымдардын каттарын окуп ушунчалык, мына кече мурда күнү бир айымдын катын окуп ушунчалык ыйладым да. Намаз окуйм дейт. Ибадаттарымды кылам. Бирок кыйынчылык болгондон болуп атат. Намаз окусам деле дуам жардам бербей жатат дейт да. Анан бул жерде караңыздар. Аллах Таалам ошол нерсени менен сынап атат. Балким сизге бул убакыттан бул убакытка чейин деп берилгендир. Ар бир нерсенин убактысы менен Аллах Таалам бизге берип койгон. Бизге төрөлгөндөн баштап өлгөн күнүбүзгө чейин уже жазып койгон. Ким бай болот, ким кедей болот, баарын Аллах Таалам уже биздин тагдырыбызга жазып койгон. Эми караңыз, бул жерде бизге мына байлык берилбей жатса, же кандайдыр бир атак даңктуулук берилбей жатса, биз каалаган нерсе берилбей жатса, значит биздин ал нерсе бизге жазылган эмес.
И ар бир адамды өзгөчө кылып жараткан деп айтканмын, уникалдуу кылып жараткан. Ар бир адамдын өзүнө керектүү сапаттары бар. Өзү кыла турган, колуна келе турган, баягы эмне деп коет, хоббиси бар. Аллах таалам ошол жабактан, ошол тараптан ага ошондой талантты берип койгон. Кимдир бирөөгө тамакты эң жакшы, вкусный жасай тургандай кылып талант берип койгон. Кимдир бирөөнү кийимдерди ушунчалык сонун кылып тиге турган, бат метод менен тиге турган талантты берип койгон. Кимдир бирөөгө англис тилин жаттап, англис тилин үйрөнүп, бирок ошол англис тилин үйрөнгөн соң башка бирөөгө да үйрөтө тургандай деңгээлде талантты берип койгон. Кимдир бирөөгө жакшы сүйлөп түшүндүрө турган талантты берип койгон. Кимдир бирөөгө ар кимибиздин, ар бир адамдын өзүнүн таланты бар. Неге мен андай эмесмин? Неге бул мен мындай эмесмин? Неге мен жакшы сүйлөй албайм тиге окшоп? Неге мен тигинде окшоп оратор эмесмин же буга окшоп мындай эмесмин деп эч качан өзүңүзгө антпеңиздер. Анткени ал адамга ошол талантты Аллах таалам берди. Сизге да, сиздин да өзгөчөлүгүңүз бар. Сизге да ошондой өзгөчөлүктү берип койду. Сиздеги бар өзгөчөлүк башкада жок, башкада бар өзгөчөлүк сизде жок. Ушундай кылып жаратып койгон Аллах таалам. Мына бизге кээ бир, мисалы үчүн коучтарга, кээ бир устазалар бар, бирок ар бир адам Куранды окуйт. Мисалы үчүн ар бир адам, мисалы үчүн Куранды жаттайт, аракет кылат, Куранды жаттаган менен ал Куранды ирети менен сонун кылып жеткирип окугандар чанда гана. Чанда гана. Ар бир нерсенин өзүнүн таланты бар ар бир адамда. Мисалы үчүн кээ бир адам ушул эле маалыматтарды алышы мүмкүн, китептерди окушу мүмкүн, толтура китептерди окушу мүмкүн, бирок ошол окуган китептердеги алган илимдерин, билимдерин, ошол жакта алган маалыматтарын жеткирип бере албашы мүмкүн. Мен азыр өзүмдүн талантымды таап атамын. Аллах таалам мага ушундай талант берип койгон экен. Мага ушул нерселердин бардыгын жеткирип берүү талантын берген экен да. Башка адамдарга түшүнүктүү кылып, аз бирок саз кылып, маанилүү кылып жеткирип бер деген талантты берген экен. Мен кандай китепти окуйн, ошону жөнөкөйлөштүрүп туруп жеткирип бере турган талантты берген экен. Көрдүңүздөр, ар биринин өзүнүн таланты бар. Аллах таалам ага дагы ушинтип талант берип койгон. Ал адам башкаларга ошол нерсени жеткирип берсин, башка адамдар ошол адамдан пайда көрсүн, ошол адамдан билим алсын деп айтат экен да. Мына караңыз, мугалимдерди эмне үчүн Аллах таалам мугалимдик талантты берип койду? Ал мугалимдик башка окуучуларга окутсун, ошол билимин үйрөтсүн деп ошол талантты берип койгон. Бардыгы эле окуп эле, университеттер бүтүп эле, башка бирлөргө үйрөтүп, башка бирлөргө монтип окутуп, окутуу таланттарына ээ эмес да. Азыр көрүңүзчү, эгерде сиз кыйналып, мен андай эмесмин да, мындай эмесмин деп жатсаңыз, анда сиздин талантыңыз башка жактан. Сөзсүз түрдө ар бир адамдын таланты болот. Просто сиз ошол талантты өзүңүздөн карап, изилдеп чыгыңыз. Өзүңүздү тааныңыз. Эми ушул күндөн баштап убакытты башкаларга кетирбестен, убакытты өзүңүздөргө гана кетириңиздер. Өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен алек болуңуздар, башка бирөөнүн жашоосу менен эч качан биздин ишибиз болбосун. Өзүбүздүн жашообуз менен ишибиз болсун, өзүбүздүн жашообуз менен алектенели, бүгүндөн баштап мусоркалардан арылалы. Бүгүндөн баштап сиздин убактыңызды алган, убактыңызды текке кетирген, Аллах тааламдын жолунан адаштырган нерселерден полностью арылыңыздарчы. Бүгүн сиздерге ушундай задание берейинчи, келиңиздер. Келиңиздер. Кез келген башыңыздагы келген сыноолорго сабыр кылыңыздар. Эң биринчи очередь тапшырма. Бардык нерсе Алладан. Сизге келген сыноолор дагы, кыйынчылык дагы, белектер дагы, жакшы дагы, жаман да нерсе Алладан экенин прям бул жака сиңирип алалы. Андан кийин бардык нерсени сиздеги азыр убактыңызды алган, Аллах тааламдын жолунан адаштырган, сиздин убактыңызды алган, намаз окуп, зикир, анын ордуна зикир чыксаңыз кандай сонун болмок, Башка бирөөнүн сторисин карап, башка бирөөнүн жашоосун карап, ал эмне кылыптыр, каяка барыптыр дебестен, мына эң эле биринчи очередь сиз зикирлерге келтириңизчи ушул убакытты. Келиңиз. Андан кийин үйүңүздөгү сиздин энергияңызды, сиздин убактыңызды, сиздин могу жактагы жүрөгүңүздөгү качалатчылыкты алып коюп аткан нерселерден арылыңызчы. Көптөн бери алып койдуңуз, бирок колдонбой жөн эле үйүңүздө жаткан нерселерди мына азыркы учурда кыйналып, муктаж болуп жаткандарга бериңиз. Садака кылыңыз. Сөзсүз түрдө тема берем, келиңиздер ушул боюнча да бир тапшырма бере кетейинчи. Үйүңүздө бир коробка жасаңызчы, банка жасаңызчы, бир 3 литровый банка. Крышкасын жабыңыз, сыртына жакшынакай кылып упаковкалап салыңыз дагы. Күнүгө эсиңизден чыгып кетпесин. Күнүгө жок дегенде 10 сом, 10 эле тыйын ошол банкага салыңызчы. Жана аны садакага деп ниет кылыңыз. Я Аллахым, сенин ыраазычылыгың үчүн ушу садакага деп
ошол садака кутучасын жазып алыңыз дагы күндө 10 сомдон ошол жака салып туруңуз. Садака сиздин 70-40 балиеден сактайт. Сиз садака берсеңиз, садаканы 1000 эселеп Аллах Таалам кайтарып берет. Бул Аллах Таалам уже сөз берип койгон. Бул болбойт деген мүмкүнчүлүккө ээ эмес. Бул болбойт да эмес, бул сөзсүз түрдө кайтарып бериле турган нерсе. Ошондуктан күнүгө унутпай, күндө тишибизди жууганга, күндө бизди Аллах Таалам ойготконду унуткан жокко. Дал ошол сыяктуу сиз да күнүгө ошол кутучага, ошол банкага зекет дейсизби, сыртына садака банкасы дейсизби, айырмасы жок. Күнүгө ошол садакага деп ошол жака 10 сомдон эле салып туруңуз. Мейли 1 сомдон болсо деле салып туруңузчу. Сизди ошол кыймыл аракетиңизди кылып жаткан нерсеңизди сиздин бала чакаңыз да көрүп, алар да ошого үйрөнүшөт. Ал кутуча толуп калган учурда эң бир муктаж болгон адамга бересиз. Эч качан анын саякатка же тиге буга эмес, накта муктаж болгон адамга алып барып берип коесуз. Ошончолук сизге сооп келет. Садаканын да түрлөрүн эртең эмес бүрсү күнү да өтүп беремин. Бирок мен силерге ага чейин суунун фазилеттерин өтүп беремин дегенмен, суунун фазилеттерин да өтүп бул жака сөзсүз түрдө YouTubeга сактап коямын каналыма. Суунун садакасын, суунун фазилеттерин түшүнүп алган соң, сууну уже толук кандуу түшүнүп билип аласыздар. Андан тышкары туура дарат алып, туура гусул алуу ошол суунун фазилеттеринин ичине жатат да. Кандай учурда биз дарат алабыз, кандай учурда биз гусул алабыз, гусулду кантип алабыз, кантип туура алсак болот деп кыйындаштырбайбыз. Жалаң эле оңой эле кылып эле мынтип түшүндүрүп эле оңой эле көрсөтүп берем. Ручной ушул жактан баардыгын көрсөтүп берем. Биринчи эмне кылышыбыз керек, кандай ниет кылышыбыз керек, эмнеден башташыбыз керек. Кыйындатпай эле оңой эле Аллах Таалам бизге ислам динин ушинтип оңойлоштуруп эле берип койгон. Просто адамдар биз өзүбүз эле кыйындаштырып алабыз да. Баардыгы оңой. Ислам дини ушундай таптаза, аруу, оңой, бизге ылайыкташтырылган эң сонун дин. Бирок ушул нерсени биз өзүбүз эле кыйындаштырып атабыз. Эгерде могу ислам дини менен жашай турган болсок, биз баардыгыбыз бактылуу жашамакпыз. Бул дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы. Эч ким бири-бирибизге кыйбатчылык кылмак эмеспиз. Эч кимибиз бири-бирибизге зыян тегизмек эмеспиз. Зына, күнөө деген нерселер болмок эмес эч кимибизде. Ушунчалык бири-бирибизди жакшы көрүп, махабатыбыз менен жакшы көрүп, ар бирибиз Аллах Таалама ибадат кылып, анткени бул жашоо биз бул жашоодо жашап жаткан жашообуз бизге түрмө сыяктуу. Биз азыркы учурда түрмөдө жашап атабыз. Бул түрмөдөн акыры чыгабыз. Эми ушул түрмөдө жашап жаткандыктан биз убактылуу түрмөдө жашап атабыз да. Кимдир бирөөгө ушул түрмө 20 жыл, кимдир бирөө ушул түрмө 30 жыл, кимдир бирөө ушул түрмө 50 жыл, 50 жыл же 60 жыл жашайттыр ушул түрмөдө. Бул түрмөдөн чыгасыздар кийин. Ошол учурда эмнебиз менен чыгабыз? Ошол нерсени ойлонолу. Азыр дал ушул жерде отурганда, биз дал ушул жашоодо отурганда, Аллах Тааламан болушунча зикирлерибизди чалып, Аллах Таалама ибадаттарды келтирип, өзүбүздүн накта максатыбыз, ар бир адамдын максаты эмне? Билип алалы. Ар бир адамдын биринчи максаты бул Аллага ибадат кылуу болуш керек. Күндүгө эртең менен турганда Аллах Таалама ибадат кылуу. Как положено, биз не болуп калдык? Эртең менен эгерде уктап калабыз, көп учурда ушул багамдат намазында көп ким уктап калат. Уктап калабыз, кой берип жүрөбүз. Кечки тахажжудта уктап калабыз, аны да кой берип жүрөбүз. Ушинтип кой берип жиберип, биз канча намаздарыбызды каза кылдык, Намаз боюнча да сабактар болот сөзсүз түрдө. Анан бул жакта намаз оңой эле үйрөтүүчү, оңойлоштуруп үйрөткүлөчү дегендер да болот. Именно намазды кантип оңой үйрөтөбүз, кантип намазды оңой эле үйрөнүп алабыз, жана намазга кантип оңой эле тургузуп алабыз, кантип жыгып алабыз, ушулар боюнча дагы сөзсүз түрдө сиздерге сабактар болот. Анткени мен максималдуу түрдө бул 1 айлык жүрөк тынчтыгы сабагында сиздер максималдуу түрдө ушул дин жолунда түшүп, бир аз да болсо, кыпындай болсо да илим алып, жүрөгүңүздөргө могул жака акча, байлык, дүнүйө эмес, Аллах кирип башташын каалаймын. Жүрөгүңүзгө Аллага болгон сүйүү кирип башташын каалаймын. 1 айдан кийин, уже 1 ай кылып алгандан кийин, ушул нерсеге түшүп алгандан кийин, ушул системага күндө адат кылып алгандан кийин, сиз уже кийинки ай жасап кете бересиз. Мына бул сабактар сиздерге сакталат. Каалашынча кирип, көрүп, аткарып, эгерде бир жерде жалкооңуз кармап жаткан болсо, же болбосо өзүңүзгө кандайдыр бир мотивация издеп жаткан болсоңуз, мына кирип
көрөсүз да, мотивация аласыз дагы, кайрадан өзүңүздү өзүңүз тургузуп баштаңыздар. Кой мен турайын, что мындай болуп баратам. Кой мен зикирлеримди калтырып баратам. Мен эмнеге мынтип баратам? Я Аллахым кечире көр мени деп кечирим сурап, сиздер кайрадан өзүңүздөрдү туруп, Аллах Таалага кайра жакындап баштаңыздар. Негизи эле Аллах Тааладан алыстабаңыздар. Алыстабаңыздарчы. Күндөн күнгө жакындап, күндөн күнгө сүйүүңүздөр күч алсын. Могул жака чын ыклас, чын ниет, могул жака жүрөккө сүйүү келгенде биз чындап жасап баштайбыз. Бардыгын чын жүрөгүбүз менен жасап баштайбыз. Оюбуз менен эмес, бирөөлөр үчүн эмес, тилибиз үчүн эмес. Биз чындап жүрөгүбүз менен Аллах Тааламды сүйүп, биз могу намаз келатат, намаздын убактысы болду дегенде чуркап, даярданып, кадимкидей даараттарыбызды алып, шашпай, намазда шашпай, чын жүрөгүбүз менен Алла менен байланышып жаткандай, Алла менен сүйлөшүп жаткандай, ошондой чын ыклас менен окойлу. Шашпаңыздарчы. Азыр мына бул сабакты мен сактагандан кийин дагы отуруп алып бир 10 секундага, же болбосо мейли 10 секундга эмес, 3 минуттага деп коеюнчу. 3 минут отуруп алып, ойлонуп отуруңуздарчы. Анализ жасаңыздар жашооңуздарга бир сыйра. Жанагы эле күндө эртең менен туруп зикир чалганга чейин, ушу намазды окуп бүткөндөн кийин, я Аллахым деп бир 3 минуттага же 5 минуттага сиз отуруп алып, Аллах Таалам мага берген нерсеңе ыраазымын деп, жанагы бүгүнкү эле өткөн теманы мына берген сыноолоруңа да ыраазымын, тоскоолдуктарыңа да ыраазымын, мага берген кыйынчылык, башыма берген түшкөн кыйынчылыктарга да ыраазымын, бербеген нерсеңе да ыраазымын, берген да нерсеңе ыраазымын деп бир прям чын жүрөгүңүз менен ыраазычылык айтыңызчы. Мен мындай сүйлөнө берем да, баягы жатарда сөзсүз түрдө окошкону ачам. Бул жактагы окошкону ачып, айнекти карап, я Аллахым, карасаң, мага ушинтип азыр мага ушул айнекти кароо мүмкүнчүлүгүн берип атасың. Мен ушул жерде отуруп азыр көрүп атам, ааламды, мындай айнектен баягы айлана чөйрөнү көрүп атам. Ушуну көрүүнү мага насип кылдың. Ушуга да ыраазымын. Я Аллахым, азыркы турган турпатыма ыраазымын, азыркы акыбалыма ыраазымын. А кимдир бирөөнүн акыбалы мындан да жаман да. Кимдир бирөө ачка жаткандыр, кимдир бирөө ыйлап аткандыр, кимдир бирөө сыздап аткандыр, кимдир бирөө дагы бир нерсе болуп аткандыр, кимдир бирөө жыргап аткандыр, Бардыгыбыз бир акыбалда болбойбуз. Ар кимибиз ар кандай акыбалда болуп атабыз. Ошол учурда айнекти карап, я Аллахым, ыраазымын, азыркы акыбалыма ыраазымын деп ыраазычылык айтамын. Эгерде сиздер дагы ушул нерсени кылып жүргөн болсоңуздар, кыла элек болсоңуздар, бир кылып көрүңүздөрчү. Бир айнекти карап жатарда, жылдыздарды карап, Аллах Таалам, карачы кандай кереметтүүсүң, кандай бир улук затсың. Мына баягы эле мисалы үчүн адамдар машинаны башкарып атат, ракетаны башкарып атат, кече айтып өткөндөй эле. Ал эми Аллах Таалам могул биз көрбөгөн, көрүп турган ааламды, планеталарды, ушул бүт нерсени башкарып атат. Кандай улук зат, кандай күчтүү зат. Өзүңүз ошол Аллах Тааланын күчүн, сүйүүсүн, ошол нерсени жаратканды чындап сезип, дагы да сүйүп баштайсыздар ошол нерсени. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мына буюрса, мындан кийин уктап калбастан, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды кылып, намазыңыздарды окуп, эгерде кимде намаз окубаган болсо, уктап калбастан намаз жаттап баштаңыз, Фатиха сүрөсүн жаттап баштаңыз, Бүгүндөн баштап сүрөлөрдү жаттап баштаңыз, акырындап тургузуп баштаңыз, уже китептерди алып баштаңыз, окуп баштаңыз. Бардыгы сразу болуп кетпейт. Акырындап бир күнү мындай бир кичинекей сүрө жаттайсыз. Ихлас сүрөңүздү жаттаңыз, Ан-Нас сүрөсүн жаттаңыз, бара уже эметип каласыз, үйрөнүп каласыз. Сразу эле чоң нерседен баштап кетүү мүмкүн эмес. Акырындап кичинекей кадамдар жасап отуруп, сиз ошол нерсеге жетесиз. Бул нерсени кыйын көрүп албаңыздар. Анан мага кечээ мындай бир кыз жазды, айтмакчы. Күзгү техникасын кылып атам, күзгү техникасын кылып болобу? Күзгүнү карап, мен сулуумун, мен сүйкүмдүүмүн, мен күчтүүмүн, мен миллионермин деп айтсак болобу деп атат да. Бул нерсени ширк деп билем. Күзгү техникасы мен өзүм эч качан жасап көргөн эмесмин. Бул нерсени эч качан жасабай деле коюңуздар. Болгону, я Аллах Таалам мендеги берген сулуулукту ушуга ыраазымын деп ыраазычылык келтирсеңиздер болот. Катып калдыбы? Катып калдык уште. Сиз күзгү техникасын кылгандын ордуна, жанагындай аффирмацияларды айткандын ордуна, күзгүгө келип ушул техникаларды, ширк техникаларды жасаганын ордуна, бизде ар бир нерсенин
пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге өзүнүн амалдарын, кылган нерселерин бүттүгүн бизге калтырып кетти. Үммөттөрүнө калтырып кетти. Биз болгону мына ар бир нерсенин мына дуасы бар. Туалетке, ажатканага кирип аткандагы, чыгып аткандагы ар бир нерсени бизге сонун кылып калтырып койгон да. Мына эшикте оң бутуң менен киресиң, сол бутуң менен чыгасың, оң колуң менен тамак жейсиң деген сыяктуу. И ар бир нерсени бизге сонун кылып калтырып кеткен болсо, мына баардыгы Куран китепте бар, баардыгы ислам дининде бар, адеп ахлактын баардыгы ушул жакта. Сиз көзгүнү карап атканда, көзгүнү карап окуй турганда дуалар бар. Аллахума анта хасанта хули фахайсин хулуки деп. Бул дуаларды мен 5-класста жаттаганмын. Бизде 5-класста ушинтип кимдир бирөө себепчи болуп калат экен да биздин жаттаганыбызга. Мен Курандарды жаттаганым ушу 5-6-класста жаттаган экенмин да. Анткени 5-6-класста дене тарбиядан берген агайыбыз устаз болчу мечитте. Ошол агайыбыз дене тарбиядан бизге дене тарбия сабактарын өтпөстөн бизге Куран жаттатчу. Ушундай сүрөлөрдү жаттатып, бизге дуаларды жаттатып, ушинтип болчу да. Азыр ушунчалык ыраазымын ошол убагында жаттап алганыма. Мына караңыздар, азыр мындай сиздерди деле балким кимдир бирөө себепчи кылып деле сиз жаттап алышыңыз мүмкүн. Эч кандай бир тиги техниканы жаттабастан, айтып атпаймынбы жанагы эле ширк техникаларды жаттабастан мына ушул нерселерди жаттаңыздарчы. Өзүңүздөрдүн эки дүйнө бактылуулуңуздар мына ушул жерде. Ушул нерселерди кылуу менен, ушундай туура амалдарды жасоо менен сиз ушунчалык жашооңузга жеңилдик алып келесиз өзүңүз эле. Аллах таала минтип эле жеңилдик берип коет. Ушул амалдарды кылсаң, мен сага ушуну жашооңду жеңилдетип берем деп сөз берген. Караңыздар, бизге ушинтип айтып атса, биз эмнеге кылбашыбыз керек? Ушул нерсенин баардыгын кылалы келиңиздер, эжелер, кыздар. Мен баардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Баардыгыбыз амалдарыбызга прям бек бололу. Баардыгыбыз жоопкерчиликтүү бололу. Өзүбүз үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн, тиги дүйнөдөгү жашообуз үчүн азыртадан эмгек кылалы. Бизди карап эле биздин бала чакабыз түзөлөт кадимкидей. Биз эмне кылып жаткан болсок, бала чакабыз кайталайт. Биз баягы техникаларды колдоно алып, ширк техникаларды колдонуп атсак, алар да ошол нерсеге ишенип башташат. Апам ушинтти эле, мен да ушинтем деп. Ошондуктан келиңиздер, баардык нерсени өзүбүздөн баштайлы. Кечээ мынтип карасам эле кызым кухняны жыйнап жүрөт, бисмилля, 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 бисмилля деп ырдап. Көрдүңүздөрбү, баланын мойын буну кыл деп айтпасак эле бизди көрүп эле жасап жатат. Ошондуктан келиңиздер биринчи өзүбүздөн баштайлы. Анан бизди көрүп эле биздин айлана тегеректегилер түздөлүп, оңолуп баштайт. Баардыгыңыздарды жакшы көрөмүн, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Азыр группага мен Аллах тааланын 99 ысымын жөнөтүп коем.